Leylek rayonu boyunca mamlekеттик чегара сызыгынын өтүүсүн жөнгө салууда Тажик Республикасынын Кайрагач участогунан Кыргыз Республикасына пайдасына 155 га жерлер жана 35 га Кайрагач анклавынын жерлери алынды. Жалпы аянты 190 га. Муну лейлектиктер, баткендиктер жакшы түшүнүшөт. Ордуна Кыргыз Республикасынын Саада 21 гектар, Разака участогы 23,5 гектар, Селкан 4 гектар, Майты 7 гектар, Пролетарск 12,5 гектар, Улакжай 15 гектар, Акарык 7 гектар участоктарынан жалпы 90 га жана Баткен районунун Карабак участогунан 60 га 65 гектар берилди. Бардыгы 155 гектар берилди. То есть, ошондой эле Тажик Республикасынын Кайрагач анклавынын ордуна Майты участогунан 35 га жер берилди. Жалпы берилген аянт 190 га. Биз алардан 190 алдык, 190 бердик. Баягы аралашып кеткен жерлер. Мына лейлектиктер билет, Бактияр Калпаев отурат. Бул жерде жанагы эже бар эле, мына Камила Абдрахманова отурат, дагы бул жерде Нургүл бар эле. Ушулар жакшы билесиңер, баягы Селкананы, Кулундун ылдыйын Селканан. Ошо Селкананын каналынын ылдыйындагы биздин турган жерлердин баарын бердик. Майда чүйдө 2 гектар, 3 гектар, 5 гектар, 9 гектар деген жерлердин баарын бердик дагы. Биздин жерибизде турган булардын чоң жерлерин биз алдык. Так, то есть алмашып алдык. Бирок бул жерде айта кетиш керек, Пролетарск 12,5 гектар дегенде кайсыл жер деп айтып жүрбөңүздөр. Бул баягы Худжен Пролетарск шаары беле? Пролетарск шаарынын ортосунда мурда ошол Союз маалында бизде баягы сельхозхимия деген бир сельхозтехника деген бир организация болгон. Ошонун 12,5 гектар жери болгон. Бирок биз ошол эле маалда Раматылык Баяман Эркинбаев алып аны бирөөгө сатып жиберген экен ошол эле маалдачы. Бирок биз ошону кайра добиваться этип, талашып жүрүп, жок, бул сатып жиберген күндө дагы биздин жерибиз. Алардын Пролетарск шаарынын ортосунда болсо дагы 12,5 гектар жер биздики деп отуруп, кайра өзүбүзгө алып, зачетка алдык өзүбүзгө. Так, аны унчукпай койсоң деле эч ким деле көрмөк эмес, эч ким деле билмек эмес, бирок биз аны алдык кайрадан. Муну дагы көптөгөн айлар талашып олтуруп. Андан кийин мына бул Акарыктын ылдыйында, Агарыкты билесиз, Камил Абдрахман жакшы билет. Агарыктын ылдыйында 7 гектар жерибиз бар эле. Ал жерге биз эч качан барчу эмеспиз, аны дагы ушу тажиктер ар дайым колдонуп келген. Ал жака биздикилер колдонгон эмеспиз, барган да эмеспиз. Бирок ошону дагы биздин жерибиз бул жерде кайрадан алып, өзүбүзгө зачет кылдык. Так. Ошентип 190 гектар жерди биз аларга бердик, 190 гектар жерди алдык.